Бакын Жусупов 1943 жылы Нарын облусуна караштуу Жумгал районунун Чайек айылында жарык дүйнөгө келген. Балалыгы дал ушул тоолуу, шаңгы баккан мөлтүр сууга бай кыштакта өткөн. Ошол тоодогу бийиктик, суудагы тунуктук Бакын Жусуповдун канына сиңип, кулк мүнөзүнө таасир эте бой жеткен. Дегеним, Бакын мырзанын иш жолу, өмүр таржымалы баскан кадамдары ары салмактуу, ары арыштуу. Бакын Жусупов орто мектепти ийгиликтүү аяктаган соң 1962-1995 жылдар аралыгында Түркистандын Кушка жергесинде аскердик кызмат өтөгөн. Андан соң Аткорум, Чайек айылында шоопур болуп эмгектенген. Оккан кулакка бул кесип жөнөкөй угулганы менен, ошол маалда эл арасында техника жетишсиз болуп, калктын бир жерден экинчи жерге жетүүсү өзүнчө бир көйгөй болгон дешет. Дал ошол эл жол маселесинен азап чегип турган маалда Бакын мырза шоопур болуп жумурай журтту ташып турган. Калкты күнү-түнү ысык суук дебей оорукана, окуу жай, төрөт үйлөрүнө жеткирүү вазыйпасын Бакын Жусупов өз көөдөнүндөгү күндөлүгүнө турмуштун жазылбаган мыйзамы катары жазып алып аткараар эле. Бакын Жусупов кезинде Тыналиев, Жыргалбеков, Молдалиев, Мамбеталиев өңдүү бир нече көрүнүктүү инсандар менен иштешип, айрым агентстволарда жетекчилик кызматында аркалаган. Ал эми жубайы Рыспүбү Абдылдаева менен 1969 жылы баш кошушкан. Рыспүбү айым да 1950 жылы Чаекте туулган. Жакшы аял, жаман эркекти жакшы, жакшы эркекти хан кылат демекчи. Бакын мырзанын басып өткөн жолундагы бийиктиктерге дал ушул Рыспүбү айымдын салымы зор. Жолдошко жолдош, сырдаш, өбөк болуу үчүн аялда акыл, эрк жана билим болуусу шарт эмеспи? Рыспүбү Аскарбековна дал ушул сапаттарга ээ болгон ийгиликтүү инсандардын бири. Анын өмүр таржымалына кайрыла турган болсок, өзү окуган орто мектепте жана Фрунзедеги соода техникумундагы ийгиликтери арбын. Кезинде билим алып гана тим болбостон, соода тармагы жаңыдан гана жанданып келе жаткан маалда, тагыраагы 1969 жылдан тарта Жумгал районунда райподон тарта бир топ дүкөндөрдө эмгектенген. Ал тургай 1985 жылы коомго салым кошуу максатында райондук жалпы тамактандыруу тармагында да кызмат өтөгөн. Баатыр эне. Бүгүнкү күндө Бакын Жусупов менен Рыспүбү Абдылдаева турмуш жолунда өздөрүнүн салган чыйыр изи бар. Татыктуу ата-эне, үлгүлүү үй бүлө, ардактуу бай-байбиче. Учурда алардын 9 баласы, 27 небереси, 5 чөбөрөсү бар. Алтын той ардактуу жаш билгенге, ар убакта бир жүргүлө, бир демде, арабызда бар болгула ар дайым, алкыш алып, таазим эте жүргөнгө. 80 жылдык алтын той кут болсун.